Достор, 8 сотық жері менен мына ушул мансард үй сатылат. Бишкек шаарынын өйдө тарабы Арашан айылында экен. Кызыл китеби, договор купля-продажа, техпаспорт бүт бардык документтери так. Мансард үйүндө 10-11 размеринде бышык кыштан түшкөн үй. Жалпы 5 бөлмөлүү, топкасы дагы ичинде, огороду тосулган, жер аянты узунунан 40 метр, туурасынан болсо 20 метр, туура 4 чарчы формадагы 8 сотық жер аянтында жайгашкан. Арашан айылында Атакулова Курманбүбү көчөсү 102 даректе жайгашкан, суу свети бүт баары кирген, бак дарактары отурулган, малиналар эгилген, дыйканчылыктагы, багбанчылыктагы бар. Суу свети ордунда. Өтө сонун. Мына көчөлөрү кенен, интернет кабелдери, электр чуалгылары, жарыктандыруулар бүт бардыгы келген. Арашан айылында тагыраагы Бишкек шаары, Южный магистраль, Алматинка проспектинин кесишинен эле өйдө 5 күнгөй таш мойнок, андан кийин эле Арашан айылынын ушул чуңкурчактын поворотунан эле бурулуп киресиздер. Ылдый тарабы, тетиги бак дарактардын арт тарабында мектеп жайгашкан, оорукана жайгашкан, Арашан айылынын центри жайгашкан жана мечит. Өйдө тарабында дагы, бул тарабында дагы бир мечит жайгашкан. Кыскасы социалдык объектилер жакын, маршруттук транспорт дагы жакын. Ушул үйдүн сатыла турган баасы $185 000 кеми бар. Чек аралары пескоблоктун бурчунан ылдый тарабындагы ушул кызыл пескоблоктун бүтүшүнө чейин 20 метр, ал эми жер аянтынын узуну 40 метр, раздвижной вороталары орнотулган, коросу тосулган, асты тептегиз болуп стяжка болгон. Ушул үйдүн ички шартын дагы көрсөтөбүз, анан огороддорун дагы бир ката сиздерге көрсөтүп өтөйлү. Кана келиңиздер. Бул тарабында мына төр жагында караңыздар. Бул жагында ушул очокканалар жайгашкан, бул жагынан бак дарактары, өрүгү, жаңгагы, сливасы, мына огородунда толук түрдө мынандай малиналар дагы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн кожойкасы менен малиналарды терип, вареньяны жайлап коюптур. Кышкыга сезонго даяр. Мына малиналар ушу биринин артынан бири күн сайын пышып турат экен, терип турат экен. Буюрса ушу кенен эле малина жер аянтынын ушул бир 4 сотуктун тегерегине малина отургузулуптур. Жакшы салган малина, жакшы сортто дейт. Ушул үйдүн сатыла турган баасы $185 000 кеми бар. Дрон кадрлар менен тартып көрсөтүп койдук. Документтери так, үйдүн ички шартын дагы бир катар көрсөтөбүз. Фундаменттин бийиктиги, мына тарабы болсо топкасы, топка. Үйдүн жалпы биринчи кабаты водяной теплый пол, көмүр менен жагылат, электр энергиясы менен жаксаңыздар болот. Аристон дагы бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан. Так, жүрүңүздөр. Экинчи кабаты болсо отопление трубалары менен жасалыптыр. Тепкичтери жасалган, бардык бөлмөлөрү теплый пол. Киргенде прихожка, асты кафелденген, вешалка, андан ары кирме чыкмай экинчи эшиктен киргенде бул жагы мындай болгон холл бөлмөсү. Холл, бул тарабындагы кошумча пайдалансаңыздар болот. Тепкич, оң тарабы бул жагы санузел, көрүп койсоңуздар болот. Ичине кирип, раковина, унитаз, ажаткана, душ кабина бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан. Андан бери мына жагы кенен болгон зал бөлмөсү, интернет кабелдери кирген, дубалдары обой болуп жасалган, потолоктор гипсокартон, полдор ламинат, күнчыгыш тарабында 2 чоң терезеси жайгашкан. Теплый пол дагы бар. Так, андан бери мына жагы кухня, кухняны дагы көрсөңүздөр болот. Стеналары краска болгон, пластик терезелери орнотулган. Кухня бөлмөсү, стол, стул, суу, свет бүт бардыгы кирген. Так, Арашан айылында жайгашкан. Кана жүрүңүздөр. Тепкичтери жыгачтан, ушул тепкич аркылуу эле чыгып, экинчи кабатта дагы жалпы 3 спальный бөлмөсү бар, анан мындай кенен болгон холл бар. Киргенде сол тарабыдагы холл, катарынан айланып бул жагынан дагы мына тепкичтин бул тарабынан дагы спальныйлар орнотулган. Анан бул тарабынан катарынан 3 спальный бөлмөсү. Бирөөсүнө кирсеңиздер болот. Дагы бир спальный бөлмөсү, андан ары мына экинчи спальный бөлмөсү. Бул жагында көрсөңүздөр болот. Андан кийин эң акыркы 3-чү спальный бөлмөсү бул тарабынан жайгашкан. Ушул 2 кабаттуу мансард үйүндөгү үйдүн сатыла турган баасы $185 000 кеми бар. Бул дарекке келүү үчүн 5 күнгөйдөн өтөсүздөр. Ташмойнок айылы, Ташмойноктон өтүп эле ушул Арашан айылына оңго бурулуп, көпүрөдөн өткөндөн кийин сол тарапка чуңкурчак же болбосо Кыргыз айылы деген поворот бар. Ошо чуңкурчакты көздөй бурулуп эле 300 метрден кийин мечиттин жанынан оң тарапка ушул Атакулова Курманбүбү көчөсү 102 дарекке келсеңиздер болот. Эс менен чалып байланышыңыздар.